ынтымактуу команда болгон Саламатсызбы үчүн группа, ушундай сонун урматтуу званияга коллегалар, чыгып жатат. кандайсыңар? Биз Дубай шаарында азыр аэропортто отурабыз. Менин жанымда старший директор. Бул жерге келип старшийди ачты, өзү директор болчу. Дубайда эс алып жүргөндүгүнө карабастан командасын жакшы мыкты кылып фундаментин түптөп койгон экен. Азыркы ойноп жүрсө дагы эс алуунун катарында эле старший директорду ачты. Бул өзү жөнүндө азыр сиздерге кенен айтып берет. Канча жашта, кайсыл жерде жашайт, эмне менен алектенет, буга чейин эмне иш кылган. Азыр сиздерге ошол кызды көрсөтөмүн. Бул Гүлзада Какаева. Саламатсызбы? Салам баарыңыздарга, Дамир эженин командасы, кандайсыздар? Менин атым Гүлзада Какаева, фамилиям Какаева Гүлзада. Учурда 26 жаштамын. Учурда старший директор, Дубайда эс алып жүрүп, старший директор статусун ачтым. Жана закрепленный звание директор статусун закрепление кылып, мына ушул Дубай саякатын жеңип алып, азыр Дубайдан саякат эс алып, кайрадан Кыргызстанга келип жатабыз, аэропорттобуз азыркы учурда. Бүгүн канчасы? Бүгүн 15 февраль 2020 жыл. 14 февраль экен, 2020 жыл. Былтыр бул саякат жарыяланганда мен жаңы эле 9-6% эле консультант болчумун. Март айына чейин директор статусун ачкандар үчүн Дубай саякат бекер деген акцияны уккандан кийин мен эч нерсеге карабай өзү бул саякат үчүн келгенмин. Самара Кеңешованын билесиздер, наставниги. Сингапурларда ушундай эс алууларда жүрсө, значит бирликтен эс алууга мындай саякаттарга чыкса болот экен деп мен ошондон кызыгып жазылып калгам. Жана ошол Дубай саякаты жарыялаганда Жеңүүчүсү болдуң, катышып. ооба, катышып, тыңдап, эч нерсе жок деген сөздөргө сыйынбай, шылдыңдарга, каршылыктарга сынбай, ошол саякатты жеңишим керек деп отуруп, февраль айында директор статусун ачканмын, как раз 1 жыл болуп калды. Ошол саякатты утуп алыш үчүн аракет кылгам. Бишкектен, Алматыдан Бишкекке учасыңар да. Жана ошондой эле ошол ар бириңиздер ушундай саякаттарга чыксаңыздар болот. Ал үчүн аракет кылып, жок деген сөздөргө сынбай, шылдыңдарга, каршылыктарга көңүл бурбай, ушундай бизде азыр Турция саякат компания тарабынан жана наставниктер тарабынан жакында жарыяланат. Ошол саякатка дагы чыксаңыздар болот, аракет кылсаңыздар болот. Өзүңдүн үй бүлөң жөнүндө айтып берсең, шаарда жашайсыңбы? Азыркы учурда мен көтөрүп эле жүрүп, только эле телефон кармап отурат окшойсуң, ошондойбу? Ошентип иштедиңби? жок, өзү мен Москва шаарында директор статусун ачкам. Москвада основной иши менен кошо иштеп, Москва былтыр ушул кезде Москвада основной иши менен кошо иштеп отуруп эле, ошол интернет аркылуу эле телефон кармап отуруп, бош убактымда иштеп отуруп. Туура пайдаланып, убактыны туура пайдаланып, эле. Одноклассник, Инстаграмда башка нерселерге кирип кетпей, сунуш жазып, адамдар менен иштешип отуруп, ушундай даражага жетти. Ошол кыйынчылыктарды эми өзүң көрүп болуп турат. Канча айлык аласың азыркы учурда? Старший директордун айлыгы 44 000 айлык чыкты. Старший директордун. Директор маалында 30 000 тегерегинде айлык алчумун директордун. Азыр кайсыл жерде жашайсың өзүң? Азыркы учурда мен Өзгөн районунун Саламалик деген айылына турмушка чыккам. Айыл жери. Мен баштаган учурда интернет таппай эле, көчөгө чыгып алып интернет издеп баштагам. Азыркы учурда жакшы Ошка тарифинин немесин, вышкасын коюп, интернет жакшы тапып калдым. Канча балаң бар? 2 балам бар. Еще боюнда дагы бар экен. Азыркы учурда үчүнчүсү материнский болууга аракет кылып, материнский болуп алам, буюрса Кудай кааласа. Дубайдан кандай өзүңө пайдаларды алдың саякаттап жүрүп? Бул сенин биринчи саякатыңда, кандай пайдаларды алдың? Биринчи саякатым сонун эмоциялар менен бөлүшүп кетсең. Ооба, сонун мындай ощущенияларды алдым. Башка жерди көргөндө мындай ой жүгүртүм өзгөрөт экен, дагы баягы өскүм келет экен. Кайттыңарбы? Командага дагы менин командам менен эс алсам экен деп калат экенбиз да. Мен дагы командама ушинтип эс алып, команда менен сонун жерлерге эс алууга келсек болот экен деген мындай ишеним пайда болду. Келесиңби? Жактыбы Дубай? Кудай кааласа үй бүлөм менен, командам менен көптөгөн жактарга саякаттайбыз. Бул саякаттын ачылышы болду. Дагы көптөгөн жактарга саякатка барабыз.
качты. Бунун айлыгы азыр 44.021 күндө да. Буну бир айына эсептегенде бир 55-60 миңден тегерээк болуп калат да. Бир айда мындай 55-60 миңдей айлык алыш Кыргызстанда жакшы эле да. Бирок ошол дагы бизге баягы иштеп акча кармап калгандарга аздык кылат. Албетте биздин максаттарыбыз өтө чоң максаттар бар. Анан бул араб жергесине келгенде аялдардын орду ушунчалык бийик экен, аялдардын кадыр паркы бийик коет экен. Ошол нерсе мага өтө таасир калтырды. Эмне үчүн биздин кыргыздын аялдары, кыргыздын кыздары Кыргызстан боюнча мындай Россияда иштеп, айлыктарга иштеп, уборкада дагы башка кыйын жумуш, жаман эмес, эми кыйынчылык күндөрдө көрүп, кыйын жумуштарда иштеши керек. Биз эне болгондон кийин балдарыбызды тарбиялап, жакшы жерлерди көрүп, балдарыбызга мыкты билимдерди берип, тартуулаганга толук биздин укуктарыбыз сакталышын каалайбыз. Именно аялдарды сыйламак турсун кол көтөргөн учурларда Кыргызстанда өтө көп кездешип, азыркы учурда эң бир маанилүү маселелердин бири болуп калды. Ошол маселелерди чечүү боюнча. Андыктан сиздерге көңүлдүү кеч каалаймын. Баардыгыңыздар көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Дубайдан баргандан кийин дагы сиздер менен өзүбүзчө көрүшүп, жолугушууларды кылабыз жана эмоциялар менен ошондо бөлүшөбүз. Мына азыр бул жерде аэропорт, өтө чоң аэропорт экен. Биз Зорго таап келдик. Главный тил үйрөнүш керек экен бул жерде. Тил үйрөнүп келсең баардык нерсени таап жашоого оңой болот экен. Анда эмесе саламатта калыңыздар.